Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Ордо саясий партиясы өзүңүздөргө маалым болгондой эле 2020-жылдагы Жогорку Кеңештин шайлоосуна дагы топ 16 партиянын арасында катышып, андан кийин ошо шайлоонун ыплас, абийирсиз, ошондогу коррупциянын символу болгон Матраимовдун кланы, ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун иниси Акылбек Жээнбековдун парламентте 120 депутатты бардык колу менен 3 партия бөлүп алганга, ошого кыргыз элибиз менен чогуу чыдабай ыплас өткөн шайлоого элдерди койдой сатып алгандай форма 2 менен 500 миңге чукул адамдарыбыздын укугун тебелеп тепсегенге чыдабай биз каршы чыкканбыз. Ошонун кесепетинен мына бүгүнкү күндөгү 1 жылдан арым убакыт өттү. Ошого карабай Ордо саясий партиясы кайраттандык. Анткени адилеттүүлүк орномоюнча, акыйкаттык чечилмейинче кыргыз элибиз кайрадан кайра үмүт деп жашагандыктан биз дагы ушуга чыдабай өзүбүздүн жан дилибиз менен мекенибизге кызмат кылалы деп, элибиздин көйгөйлөрүн көтөрүл деп, быйылкы жылдары карап көрсөңүздөр, Ордо саясий партиянын эң чоң лозунгдарынын бири карапайым элимдин көйгөйүн карапайым инсан гана түшүнөт деген лозунг менен чыгып жатабыз. Анткени күндөн күнгө Кыргызстандагы жакырчылык, күндөн күнгө агып өткөн жаштарыбыздын миграциясы жан кейитет. Ошо нерсенин баарын токтотуш үчүн Ордо саясий партиясы Жогорку Кеңешке бара турган болсо, өзүнүн ушу элдин укугу четте калбаш үчүн эки палаталуу парламенттин эң негизги принциптерин киргизгенге өзүнүн күч салымын жумшайт. Ордо саясий партиясы номер 19. Ордо туура тандоо.